келдик. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле королору жаңыдан жасалып атат, бүтөйүн деп калды. Жашоочуларга подписо берилген. Азыр бул жакта элдер ичинде ремонтторун жасап жашап атышат. Мынайкы урматтуу кардарлар, биз болсо азыр кийинки дворго кирдик. Бул жакта дагы стройка аябай катуу жүрүп атат. То есть айтайын деген могул детский площадкалар жасалып, чекесинде брусчаткалар төшөлүп, мондай газон-мазондор бүт бардыгы жасалып атат. Кудай буйруса, ошо 1-2 айдын ичинде бүтүрүп тапшырабыз. Азыр ушул домдон, нол блоктон 8-этаждан однокомнатный квартира срочно сатылып атат. Мен сиздерге кирип ишин көргөзөйүн. Мынакей кардарлар, биз 8-этажга келдик. Лифт иштейт, переживать этпеңиздер. Бул жакта подъездер бүт бардыгы бүткөн. Элдер азыр жашап атышат. Азыр мен сиздерге көргөзө турган квартира бул мынакей ушул квартира однокомнатный. Бисмилла деп кирелик. Мына киргенде эле бизде оң жакта кухнясы кетет. Төз кирсек спальный комната, бул жакта туалет ваннасы. Туалет ваннасы дагы чоң. Бул жакка туалет, ванна, раковина бүт бардыгы батат. Андан кийинки эле комната бизде бул жакта спальный комнатасы кетет. Спальный комнатамда көрдүңүздөр квадратный формада, аябай сонун. И терезеси бизде бул жакта Гагарина көчөсүн карайт. Көрдүңүздөр, мынакей глобус бүт бардыгы. Андан кийинки эле комната бизде спальныйдан чыккандан кийин кухня кетет. Кухняны өзүңүздөр көрдүңүздөр чоң. Ну негизи 36 квадратка однокомнатныйга чоң да. Бул жакта кухонный гарнитура бул жакта болсо, бул жактарын сиздер как зал катары столдарды коюп колдонсоңуз болот. То есть студия катары колдонсоңуз болот. Газдын чечектери бул жакта келген. Кухнясы бизде балкону менен кетет. Караңыздар, балкондон чыгып карай турган болсок эле, мо Гагарина көчөсү, жана мен сиздерге айткан глобус мынакей, теги мен сиздерге айткан гиктин үйлөрү кетет бул жакта. Могул жанагы заправка, ошо заправканын жанына монда кирип кетесиздер. Бул жакта болсо мынакей мо имам Саракчы деген медресе, менимче барыңыздар билесиздер. Бул жакта этажкалар салынып атат, бул жакта этажкалар бар. Мондай сонун закатты көрүп, балкондон чыгып олтурсаңыздар болот.